Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Баарыбыз калем-сап дептерлерибизди алып, сабакка даяр болуп турабыз. Бүгүнкү сабактын темасы сөздөрдүн түпкү жана өтмө маанилери. Сабактын максаты түпкү жана өтмө маанидеги сөздөрдү айырмалап, салыштырабыз. Берилген түпкү жана өтмө сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзөбүз. Бири-бирибизди сыйлоого, урматтоого калыптанабыз. Даяр болсок, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Берилген аныктамага көңүл бургула. Бир же бир нече тыбыштардан куралып, түшүнүктүн атын билдирүү үчүн колдонулган белгилүү бир мааниге ээ болгон тилдин эң башкысы айда бирдиги сөз деп аталат. Сөздөр түпкү жана өтмө мааниге ээ. Сөздөрдүн түпкү мааниси жана өтмө мааниси кандай болот? Көңүл бурабыз. Ар бир сөздүн өз башындагы материалдык мааниси түпкү мааниси деп аталат. Мисалы, эт, чагылган, уй, темир, жыгач, мал. Бул жерде балдар, мал деген сөздүн түпкү мааниси үй жаныбарларынын аталышы. Ал эми сөздөрдүн мааниси башка бир затка, буюмга, көрүнүшкө окшоштурулуп колдонулса, анда ал сөздүн өтмө мааниси деп аталат. Мисалы, тумшук деген сөздү алсак. Кочкор тумшук, тоонун тумшугу, канаттуулардын тумшугу. Бул жерде тумшук деген сөз балдар бирдей мааниде колдонулуп атат. Тыбыштык түзүлүшү окшош. Аныктамаларга таянып, берилген көнүгүүлөрдү аткарабыз. Бул жерден биз сөздөрдүн түпкү жана өтмө маанисин түшүндүрүп, салыштырат экенбиз. Түпкү мааниси жана өтмө маанидеги сөздөр. Кызыл түлкү. Түлкү деген сөз жапайы тоо жаныбары. Ал эми өтмө маанидеги түлкү адам. Түлкү адам. Бул жерде түлкү деген сөз балдар адамдын мүнөзүнө ылайыкташтырылып, митамдыгын, куулугун билдирип турат. Жылдыздуу асман. Асмандагы жылдыздар бажырайып көрүнүп турганын, асман тооло жылдыз экенин көрсөтүп турса, жылдыздуу деген сөз өтмө мааниде жылдыздуу кыз, кыздын табигат берген сулуулугун, маңдайы жарыктыгын билдирет. Кургак жер. Бул жерде жердин кургактыгын, суусуз экендигин билдирип турса, ал эми өтмө мааниде кургак сөз. Бул жерде айтылган сөздүн аткарылбагандыгын, берген убадасынын үстүнөн чыкпагандыгын көрсөтүп турат. Катуу, суук. Сууктун катуулугун түшүнсөк, түпкү мааниси ал эми өтмө мааниси суук кабар, жагымсыз, адамдын маанайын бузган,
үрөйдү учурган жаман кабар. Курч бычак. Бычактын курчтугу. Ал эми курч деген сөздүн өтмө мааниси көздүк курч. Алыстан көрүнгөн караанды ажырата билгендигин көрсөтүп турат. Эшиктин ачкычы. Өзүңөр билгендей эле бул жерде ачкычты айтып жатат. Ал эми ушул ачкыч деген сөздүн өтмө мааниси турмуштун ачкычы, келечектин ачкычы, тагдырдын ачкычы. Баарыбыз калемчап дептерибизди алып, берилген көнүгүүнү жазабыз. Чачылган сөздөрдү чогултуп, туура сүйлөмдөрдү түзүү. Бул жерде башаламан берилген сөздөрдү иретке келтирип туура сүйлөмдү түзөбүз жана сөздөрдүн өтмө жана түпкү маанисин таап, астын сызабыз. Биринчи сүйлөм. Атасынан жалгыз калган, ал, болчу, туяк. Экинчи сүйлөм. Акырын, жылдырып, кесе, толо, койду, сүттү. Үчүнчү сүйлөм. Терип, курт кумурскаларды жегенге канаттуулардын тумшугу ыңгайлуу. Төртүнчү сүйлөм. Жарк журк, жаап, күркүрөп, жамгыр, чагылган, күн, баштады, этип, катуулап. Баарыбыз өз алдыбызча туура сүйлөмдү тапканга аракет кылабыз. Туура сүйлөмдөрдү таап, түпкү жана өтмө маанилүү сөздөрдүн алдын сызып болгон соң, биз чогулткан сүйлөмдөрдүн канчалык деңгээлде туура экендигин текшеребиз. Туура сүйлөмдөр. Ал атасынан калган жалгыз туяк болчу. Бул сүйлөмдө көк тамгалар менен белгиленип, асты сызылган туяк деген сөз өтмө мааниде колдонулду. Өзүңөр сүйлөмдө көрүп тургандай, туяк атадан калган бала. Ал эми дагы бир мааниси кадимки эле малдын туягы. Кийинки сүйлөм. Кесе толо сүттү акырын жылдырып койду. Бул сүйлөмдө сүттү деген сөз түпкү мааниде колдонулду. Сүт балдар уйдан саап алынган ак түстөгү азык. Үчүнчү сүйлөмүбүзгө көңүл бөлсөк. Канаттуулардын тумшугу курт кумурскаларды терип жегенге ыңгайлуу. Бул сүйлөмдө тумшук деген сөз өтмө мааниде колдонулду. Канаттуулардын тумшугу, тоонун тумшугу. Төртүнчү сүйлөмгө көңүл бурсак. Күн күркүрөп, чалган жарк журк этип, жамгыр катуулап жаап баштады. Бул жерде балдар чагылган, жамгыр деген сөздөр түпкү маанидеги сөздөр, өтмө маанилери жок. Өзүбүз билгендей эле бул табигат кубулуштары. Сүйлөмдөрүбүздү текшерип бүткөн соң, кийинки бөлүгүбүзгө өтөбүз. Берилген сөздөрдүн түпкү жана өтмө маанилерин тапкыла.
jana alарды katıştırıp süylem tüzgülö. Biz balдар, ötme jana tüpkü manidegi sözdөрdü ajıratıp, eki bölük жазып alıp, manisini düşünüp, andan soň süýlemlördi düzüp başlayız. Uzun, ısık, kıska, kara, tamır, açuu, kaz, küröş, jeňiş, altın, kümüş, közü kurç, turmuş açkıcı, usta. Ari birimiz öz aldığızca işte bütkön soň, menin özdük barakçama jükdögöndü unutpagıla balдар.